Мектеп программасынын алкагында таймаш өткөрөбүз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Сиз сүйгөн жылдыздар интеллектуалдык таймашта. Курал жок коебуз, шляпаны чечип коебуз. Жөнөкөй суроолор. Алипе китебин ким жазган? Таң калтырган жооптор. Борунчун банясы. На баксана бурaya kim sıçtı dedi. Soke. Ya kattinga келгенде Gülzat Mahmutbek okup kelgen. Başta gidip koptu. Велосипедия. Ким билет долбоору мектепте ким кандай окуганын көрсөтөт. Арстанбек Турган байбиче бир көргөн көзгө солол созулган келиндей жок. Фрунзе ТВ YouTube каналынан көрүңүздөр. Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы билип кой долбоору кайрадан эфирде. Жана биз көп убакыттын ичинде чыкпай калганыбыз үчүн кечирип сурайбыз. Себептен жумушубуз аябай көбөйүп кетти. Жакшы долбоорлор даярдап, акырын четинен чыгарып баштадык. Эгерде ким көрө элек болсо, так ушул биздин билип кой долбооруна окшош, бирок жылдыздардын катышуусунда болгон ким билет долбоорун сиздер биздин каналдан уже көрсөңүздөр болот. Биринчи чыгарылышта Самат менен Куба чыкты. Ал эми мен сүйлөп аткан амоо капкара жаныма эмне туралы дейт турган болсоңуздар, таанышып алгыла. Досум Айбек. Эсиңиздерге сала кетейин, балким кыргыз ютубунда көп учурдан бери отурган болсоңуздар, мындан 4-5 жыл мурун эле бул формат эч ким чыгара элек учурунда Алипе аттуу долбоорду сен чыгаргансың, Жана ошол долбоор мага аябай жакчу, ошого окшоштуруп ушул долбоорду чыгарганбыз. Анан биз азыр жумушубуз аябай көп, анан биздин көрүүчүлөр күтүп калып атканына байланыштуу командабыз аябай кеңейди. Жана көп долбоорлор жакын күндөрү менин катышуум менен, Айбектин катышуу менен да башка сонун бир жигиттердин катышуусу менен чыга баштайт. Анан бүгүндөн баштап силер үчүн бир жакшы, бир жаман кабарыбыз бар. Жакшысы, эми билип кой долбоору тынбай чыгып турат. Жаманы, мен кеттим. Бул мен үчүн жаман болуп калды окшойт, Эң башкысы, микрофонду бүгүндөн баштап Айбекке тапшырып берем. Орусча айтмакчы, любите, уважайте. Бул чыгарган выпустар буйруса ар бир жумада бирден экиден чыгып баштайт. Эң башкысы биздин долбоорубуздун максаты билим берүү болчу. Ошол билим берүүнү эми сиздер Айбектен алсаң. Айбек, ийгилик сага. Давай. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Анан Элдос жакшы алып барчу, бул анча эмес экен дебегиле. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс жак болбойт. Кудай буйруса, жакшы иштегенге аракет кылабыз. Бата берип койбойлубу, Негизи бата берип местен алмаштырат го. Омин. Жакшы иштеп кетиптирден, Омин. Кеттик. Шарттары оп-оңой. 3 суроого туура жооп берсең 100 сом, 4 суроого 200 сом, 5 суроого 300 сом, 6 суроого 500 сом. Эгерде суроолордун баарына 7 суроого жооп берсең, демек сен 1000 сом аласың. Кеттик, Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсы өлкө менен чектешет? Түштүк чыгыштан Өзбекстан менен. Түштүк чыгышынан. Ал түштүк батышынан Өзбекстан менен чектешет. Чыгыш. Кытай менен. Кытай менен туура. Тажикстан менен чектешет. Тажикстан эмес. Түштүк Кытай менен. Азаматсыз Кытай менен чектешет. Жакыныраак. Акылай, качпаңыз, мен жеп албайм. Түштүктөн Өзбекстан. Түштүк чыгышынан. Түштүк чыгышынан. Восток, Китай. Азаматсың. Это Казахстан, да, получается? Узбекистан. Узбекистан. Узбекистан, Кажется. Тажикстан дейт. Балыктарга сакал менен муруттун эмне кереги бар? Бири-бири менен сүйлөшүш үчүн суунун ичинен сигналдар менен сүйлөшөт. Алар анткени ошолорду сигналдарды кармаш үчүн. Мындайча айтканда, балыктардын сакал муруттары бул WhatsApp сыяктуу, бири-бирине связьдар жиберип, группа создавать этиби бири-бирине. Жо, мындай сигнал жиберип, бир нерселерди улавливать этет да. Алар дем алыш үчүн го дейм, дем алып, дагы сүзгөнгө. Дагы эмне керек? Көп эмелерден сактаныш үчүн. Жаман нерселерден.
Кыздарга подкат кылыш үчүн мындай сакалдарды коюп алып, муруттарды коюп алып. Кыздар жок дейм аякта. Ошо ургачы балыктарга подкат кылыш үчүн го дейм. Тилекке каршы балыктарга сакал менен мурут бул сезүү органы болуп саналат экен. Бирдемелерди сезиш үчүн сакал мурут керек экен. Балыктарда сакал мурут болбойт. Сомдордо мисалы бар да. Кандай? Сомдордо муруттары бар да. Сом деген балык. Ал жөнүндө маалыматым жок. Божомолдоп көрбөйсүзбү? Эмне кандай? Жок да балыкта. Бирок сакал муруту бар балыктар бар. Кеттик анда кийинки суроо. Билбесеңиз кийинки деп коерсуз. Балыктар сакал менен муруттун билбейт экенмин. Сүзүш үчүн. Сүзүш үчүн сакалдары менен сүзүп кетет, э? Билбейм, сүзүш үчүн го дейм. Сакал менен мурут? А которые вот эти? Да, вот эти. Эти. Дем алыш үчүн. Дем алыш үчүн, сакалдары менен дем алат, э? Нет, оңой эле суроолор калды бияга кой түрөм. Для чего нужны сакалы, муруты, чтобы рыбы пользовались? Сакал и мурут не керек экен? Так ориентируется в воде. Ориентируется в пространстве, да? Да, в пространстве. Нет. Керек жокпу? Жок, я не буду отвечать. Все. Эң биринчи айга конгон космонавт ким болгон? Айга конгон американец, бирок атын билбейт экенмин. Американ космонавты. Подсказка берип коеюн. Баш тамгасы Н. Билбейм. Юрий Гагарин да. Юрий Гагарин космоско учкан. Айга конгон космонавт ким болгон? Билбейт экенмин. Нил Армстронг конгон экен. Жакыныраак ая кылайм, мындай капталдоо эмес, мындай түрөңүз, э? Эң биринчи айга конгон космонавт ким болгон? Айга конгон. По-моему, Гагарин эле болуш керек. Юрий Гагарин космоско учкан, бирок айга конгон эмес. Айга конгон. Кыргыздардан эмес, ал башка мамлекеттен. Подсказка берейин, Америкадан. Билбейт экенмин. Юрий Гагарин. Ал космоско учкан, айга именно конгон. Билбейт экенмин. Эме да. Ким эле? Юрий Гагарин. Жан жаныбарларданбы же любойбу? Жан жаныбар эмес, адам. Адам, билбейт экенмин. Америкадан болгон ал киши. Билбейт экенмин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин космоско учкан, бирок айга конгон эмес. Айга именно конгон космонавт ким болгон экен? Күчүк болгон, биринчи. Күчүк болгон, э? Кто первым приземлился на Луну? Американец. Как его звали? Как-то назвали? На А. А как там его звали? На А начинается, на Нейл, фамилия Нейл. Нил Нил Армстронг. Правильно, Нил Армстронг. Калый Молдобасанов ким болгон? Калый Молдобасанов билбейт экенмин анда. Комузчу го дейм. Комузчу болгон. Композитор болгон, э? Анын эң чоң эмгектеринин бири? Билбейт экенмин. Калый Молдобасанов эме болгон. Калый Молдобасанов бул деген ким эле? Эме болсо керек. Обончу болуш керек. Обончу композитор. Болуш керек, ооба. Кайсыл эмгекти жараткан Калый Молдобасанов? Молдобасанов. По-моему, эмени ошон жазса керек, гимндин автору. Гимндин обон жазган. Азаматсыз. Калый Молдобасанов. Что-то эсте албай атам да, уккам да точно. Калый Молдобасанов жазуучу. Жазуучу болгон, эмнени жазган? Эмнени жазган? Кандай чыгармаларын билесиз? Кандай чыгарма билбейт экенмин. Унутуп калдым. Бирок жазуучу экенин билем. Молдобасанов жазуучу болгон. Эмнени жазган? Кайсы чыгармаларын билесиз? Ну, что забыла. Учила как-то, когда-то. Бетме-бет жазган. Жок. Жамиляны.
Аны деген чыңыз айтмады. Сынған қылышты жазған. Сынған кылыч болушу мүмкүн. Кемон. Сейчас. Қалай Молдобасанов белгілі Қырғызстанда. Белгілі Қырғызстандағы ошо эмне кылган? Бизнесмен болгон бу, же спортсмен болгон бу, же актер болгон? Нет. Ал жазуучу же Жазуучу, кайсы чыгармаларын билесиз? Билбейм чыгармаларын. Ладно. 12-nin квадраты канча болот? 144. Азаматсың, красавчик. Квадраты 244 боло. 244 эмес, бир аз азыраак. 124. 144 болот. Тилекке каршы. 12-nin квадраты 144. Азаматсыз. 12 квадраты 2 болот. 12 квадраты. 12 квадрат. 6. 6 болот. 12 квадраты 141. Ой, нет. Сейчас. 144. 144 туура. Кайсы өлкөдө адамдын санына караганда койлор көп? Монголияда. Монголияда деле койлор көп, бирок андан дагы көп өлкө бар экен. Адам санына караганда койлор көп өлкө. Андайды укпаптырмын. Подсказка берейин, өзүнчө бир континент десе болот аны, ал өлкөнүн. Австралия. Азаматсың, красавчик, Австралияда. Эме? Гисарский койлор. Гисарский койлор, ал каякта болот гисарский койлор? Өлкөдө эле азыр. Эме жок. Францияда, Париждин жанында, Эйфель мунарасынын жанында газондо койлор оттоп жүрөт, Жо. Азыр. Гисарский койлор кайсы мен билейм. Швейцария. Жакыныраак акылай, качпаңыз, батпай калат да. Мен адамдын жүрөгүн езип туйлаткан нерсесин таптым. Мен сүйүмдү таптым. Кайсы өлкөдө адамдын санына караганда койлор көп? Койлор. Бул суроо билбейт экен. Кой багып көргөн эмессиз? По-моему, Жаш кезиңизде баккан эмессиз койлор? нарындыкпыз, конечно, багабыз. Нарында койлор көп, бирок областьта, бирок обширно алганда. Билбейт экенмин, кайсы мамлекет экенин билбейт экенмин. Монголия болуш керек. Монголия эмес, тилекке каршы башка мамлекет. Кыргызстанбы? Кайсы өлкөдө? Швейцария. Жок. Тилекке каршы башка экен. Божомолдоп көрүңүз. Эстеп көрүңүз. Кыргызстан. Кыргызстан. Сенин келечегиңде. Кыргызстан. Сага жөнөкпөй боло беребиз. Кыргызстанда? Дагы кайсы өлкөдө? Казакстанда? Тажикстанда, Өзбекстанда. Болду ушулар эле, когда эл аз. Башка мамлекеттерде койлор жок, Жок, элдер көп акта. Кайсы өлкөдө адам санына караганда койлор көп? Щекочильный вопрос. Кыргызстан. Кайсы аймагында? В какой области? Как ты думаешь? Нарын? Не, ну... Нарын более горная. Как? Область. Же Нарын, же Чүй. 100 жылдык согуш кайсы өлкөлөрдүн ортосунда жүргөн? Япония, Франция эмеспи? Же ошол Франция деп туура таптың, бирок Япония эмес. Экинчи өлкөнү эгерде туура тапсаң, Италия. Италия дагы эмес. Акыркы мүмкүнчүлүк берели. Франция жана Англия. Красавчик, Азамат. Австралия, Афганистан менен Сирия. Афганистан менен Сирия эмне талашып согушкан алар? Жер талашып согушкан. Ким кимдин жерин тартып алган? Сирия Афганистандыкын тартып алган. Могу битсин, 1 мүнөт. Бүгүн мен ошол сүйүүнүн канатына секирип жабышып алдым. 100 жылдык согуш.
По-моему, эмелер менен жана улуу ата мекен жок. Билбейт экенмин. Улуу ата мекенин согуш 100 жыл болгонбу? Жок, улуу ата мекен жок, муну билбейт экенмин, бул суроонду эчтеме. 100 жылдык согуш 4 жыл болгон. Эме болуш керек, Османская империя болуш керек. Осман империясы менен ким салгылашкан? Осман империясы Рим. Рим империясы. Рим империя. 100 жылдык согуш. 100 жылдык согуш. Россия. Россия ким менен согушкан? Эме менен немецтер менен. Немецтер менен эмне себеп болгон алардын согушушуна? Анын баарын эмне аласыздар? Сураш керек. Питер Первыйга чейин сураган да, всё, ответила же. Питер Первыйга чейин, э? Чоң рахмат, подружкаңызды чакырбайсызбы? Жок. Жооп бере албайм. 100 жылдык согуш кайсы өлкөлөрдүн ортосунда жүргөн? Кто воевал? Какие страны воевали 100 лет? Франция, Англия, кажется. Не помню. Франция мен Англия туура таптыңыз, азаматсыздар. Анвар бизде 3 суроого туура жооп берип, 100 сом утtu. Анвар, ийгиликке ишиңе, красавчик. 1 суроого туура жооп бердиң. Тилекке каршы бизде 3 суроонун өйдө акчалар берилет. Атың ким? Нурсултан, чоң рахмат, ийгилик. 3 суроого туура жооп берип турсуз. Сизге 100 сом акчалай сыйлык беребиз. Тутайбыз акылай. Ишиңизге ийгилик. Мындан да билим алабыз. Кайсыл жооп койдуңуз? Өзүңүз жооп берген эмелерди. Бул видеону Frunze TV YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ишиңизге ийгилик, акылай. Чоң рахмат. Чоңуз, сиз 1 суроого туура жооп бердиңиз. Тилекке каршы биз 3 суроодон баштап 100 сомдон берилет. Баарына жооп берсе 1000 сом берилет. 3 суроого туура жооп бердиңиздер. Бизде 3 суроодон 100 сом акчалай байга беребиз. 3 суроодон баштап сиздерге аябай обаятельный акылдуу кыздар экен, ошого мен сиздерге 100 сом эмес, ар бириңе 100 сомдон 200 сом акчалай байга берем. Sizge 100 сом. Sizge дагы 100 сом. Ишиңиздерге ийгилик. Көбүрөөк окуңуздар, Frunze TV каналын көрүңүздөр. Чоң рахмат, саламат болуңуздар. Достор, бүгүнкү берүүнүн суроолору ушулар болду. Эгерде сиздерге жаккан болсо, ылдыйга комментарий жазыңыздар, каналга сөзсүздөн катталыңыздар, лайк басыңыздар. Жана кийинки берүүдө кандай суроолорду уккуңуздар келсе, аны дагы комментарийге жазып койсоңуздар болот. Билип койду Долбоору жана менин анын алып баруучусу Айбек Бектемиров. Көрүшкөнчө.